Саламатсыздарбы? Аралаш ТВ каналына катталып, коомдо болуп жаткан кызыктуу маалыматтардан кабардар болуңуз. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Саламатсыздарбы урматтуу 23 директорлор. 2020 жылдан баштап 25 жылга чейин чоң кризис болушу мүмкүн. Анткени буга көптөгөн факторлор болуп атат азыр. Ар 5-6 жылда, кээде 10 жылда, кээде 7-8 жылда кризис болуп турат. 2-3 жыл сайын эмес, бирок 5-6 жыл, 4-5 жылдан баштап 10 жылга чейин кризис учурлар болуп турат. Мисалы үчүн 98 жылы чоң кризис болду, андан соң 2008 болду 10 жылдан эне. Андан соң 2014 жылы кризис болду. Дагы кризис болушу мүмкүн. Кризисте буга көптөгөн себептер бар. Азыркы учурда биздин Ошто деле көптөгөн үйлөр, аябай көп үйлөр салынып кетип атат. Бул строительный бум болуп атат. Бишкекте бир сыйра ошондой строительный бум болду. Үйгө баалар түшүп кетти жана көпчүлүк үй салган ишкалар өздөрү рассрочкага процентсиз, пайызсыз рассрочкага бере башташты. Эмнеге дегенде өтө көп үй салынды. Ошон үчүн мүмкүн болсо, эгер үй алышыңыздар шашылыш эмес болсо, анда үй албастан мүмкүн болсо долларда сактаганыңыздар туура болушу мүмкүн, же алтын түрүндө. Анткени дегенде кризис учурунда көптөгөн адамдар кимде наличка акча бар болсо ошол атат, ошол арзан баада алат. 2013 жылдары эсиңизде болсо, согуш болду, бизде аябай жаман нерсе болду, бирок центрде көпчүлүк жерде үйлөр, көптөгөн зданиялар арзандап кетти. Өтө арзан алып алгандар болду. Ошондо биз наличка жок, жалко деп калганбыз да, наличка жетишпей калдык жасаганы керектүү. Ошол мезгилде бизге кийинчерээк түшүп калды ал акча. Бизге түшө турган акча кечирээк түшүп калды. Ошол себептен квалификацияны тезирээк жасап, бонустарды тезирээк алып алыңыздар. Кризис десе коркуп чочубаңыздар. Кризис десе кокуй фабрик бизнесибиз банкрот болуп, бизнестер банкрот болот деген ой болбосун. Бизнестер, бардык бизнестер банкрот болбойт. Көп наличкадан көп зависит этпеген бизнестер банкрот боло бербейт. Сетевой маркетинг, тармактык маркетингтер анча банкрот боло бербейт. Товары кымбаттар банкрот болуп кетет, бирок товары элге жакын, нормальный болгондор бир аз кичине көтөрүлүшү мүмкүн баалары, сырье кымбаттап кетип, доставкалар бир аз кыйыныраак болуп жайылышы мүмкүн, бирок банкрот болбойт эч убакта. Бирок сетевой тармактык маркетингке көптөгөн тоготпой жүргөн адамдар келе баштайт массалык түрдө. Ошон үчүн тезирээк группаңыздарды чоңойтуп, тезирээк көбүрөөк адамдарды каттап калсаңыздар, кризис учурунда ошол бири-биринен угуп көбүрөөк келе баштайт. Ошол мезгилге даяр болуп, сиздер дагы көп билим алып алышыңыздар керек болот. Кризис учурунда негизги нерсе бул көптөгөн нерселерди арзан алып алса болот. Экинчиден, сиздин ага чейин сабактарга катышып билип алган билимдериңизди колдонсоңуз болот. Анда мүмкүн болсо акырындык менен финансылык сабаттуулукка дагы тезирээк окуганга аракет кылыңыздар. Бул боюнча видеолорду YouTube'дан көбүрөөк бош маалыңыздарда ошондон көбүрөөк видеолорду көрүңүздөр, кино көргөндөн ордуна же вайн көргөндөн ордуна ошол боюнча маалыматтарды көбүрөөк алыңыздар. Кризис боюнча десе коркуш үчүн эмес, өзүңүздөрдү чочутуш үчүн эмес. Кризистин дагы өзүнүн сонун мүмкүнчүлүктөрү болот. Бул жаман нерсе, эч кимге жакпайт, бирок мындай кризистер болуп турбаса, өтө чоң 1929 жылдагы Великая депрессия дегенде чоң кризис болуп кетпеш үчүн, ошодон кийин дүйнөлүк чоң магнаттар маал менен кризис уюштуруп турат. Неге? Жанагы туура эмес иштегендердин көпчүлүгү базардан чыгып кетет, жана өтө көп карыз алып алгандардын көбү кризисте чыгып кетет да, базардан, рыноктон чыгып кетет. Ошолорду тазалап туруш үчүн, антип тазалабаса өтө чоң кризис болуп кетет. Мына могул жерде видеодо көп айтылган, как зарабатывать на кризисе. Кризисте ошол мүмкүн болсо наличканы көп долларда кармаш керек, бир нече валюталарда кармаган жакшы болот, доллар, евро жана алтында кармаган жакшы болот да. Сомдо кармабаш керек, ошол себептен бул нерсени эске алыңыздар. Сомдо, рубльда кармабаш керек, алар түшүп кетет. Доллар, евро түшпөйт, ордунда турат, алтын дагы көп түшпөйт. Ошол алтын дегенде жандай тагына турган алтындар эмес, слиток алтын. Слиток алтында алышты сатып алышты үйрөнүш керек. Анан мүмкүн болсо ар жерде сактаган жакшы, бир жерде эмес. Баарын банкта эмес, баарын үйдө эмес, бөлүп ар кандай жерде сакташ керек. Ошол себептен мүмкүн болсо, эгерде сиздер үй алам деп атсаңыздар, эгерде ала элек болсоңуздар, албай турганыңыздар жакшы болот. Караштырып турсаңыздар, жакында 1 жыл, 2 жыл ичинде же 3 жыл ичинде бум болот. Үйлөрдүн баасы, көпчүлүк үйлөр баасы түшүп кетет да. Себеби дегенде өтө көп үйлөр салынат. Анан кризис жөнүндө албетте чоң ишкерлерге айтып туруш керек. Ишкерлерге айтып, маалымат берип, кризис болушу мүмкүн. Ишенбесеңиз YouTube'да маалыматтарды көрүңүз. Буга мындай жаман кабар катары карабастан, бул эми боло турган нерсе да, бул мындай жаан жайт дегенде, кар жайт дегенде, кар жаса, ыйласа болот, суук болуп кетти деп, кыш келди деп ыйласак болот. Биринчиси, экинчиси, алдын ала даярдык көрүп, даяр болсок, ыйлабайбыз дагы, кыйналбайбыз дагы. Чыдап ошол мезгилден өтүп кетебиз, Ошондой эле бизнесте, экономикада дагы кыш мезгили болот, суук мезгил болот, кыйынчылык мезгилдер болот. Ошол мезгилге даярданып койгон адам күчтүү, оңой жеңип кетет. Ал эми даяр болбогондор тилекке каршы кыйналышат, аябай акчадан кыйналышып. Ошон үчүн темпти тездетсеңиздер болот. Мүмкүн болсо тездетип, группаңыздарды дагы да чоңойтконго аракет кылыңыздар.
группаңыздарга дагы кризис жөнүндө айтыңыздар. Кризис болгону алдын ала биринчи мамиле түзүш керек да кризис. Кризис бул мындай эмне себептен пайда болот? Могул жерде ушул мен таштаган видеодо толук түшүндүргөн, Анткени мындай болгондо элде карыздар көбөйүп кеткенде, кредиттер көбөйүп кеткенде, бул акырындык менен кризиске алып келет. Эмнеге дегенде, бара бара арасында төлөй албагандар боло баштайт. Үйүнүн төлөй албай кыйналып аткандар боло баштайт. Азыр бизде көпчүлүк үйлөрдү байкасаңыздар бартерге сатылып аткан болот. Көпчүлүк мына үй алгандардын көбүнөн сурасаңыздар, машинасын берип туруп үй алган болот. Ошондойлор көп. Мен строительный бизнесте иштеген досторум да бар, ошолордон да сурап билип турам. Биздин көпчүлүк экономикалар үй курулушка карайт да. Үй курулуш көбөйүп кетсе, эгерде анын өтүмү начар болуп кетсе, өтпөй калса үйлөр, көпчүлүк машиналар өтпөй калса, уже экономика акырындык менен басаңдай баштайт. Жана биздин экономика албетте Россияга карайт. Россияда кризис болушу мүмкүн. 2014 бир болду чоң кризис, эми 2020 дагы бир кризис болот. Ошол себептен Россияда жүргөндөр да мүмкүн болсо азыртан кошумча бизнес кура башта, эртең жумуш табышың кыйын болуп калат деп айтып, группа түзсөңүздөр болот тезирээк. Ушул видео менен бөлүшүп, кризиске азыртан даярдан. Бул маалымат такпы же так эмеспи деп аттым, бирок буга чейин көп көрдүм маалыматтарды. Негизинен кризисти бизде фабрикте деле Нечаев, Алексей Нечаев да айтып аткан 2-3 жыл мурун, в 2020 году возможно начнется волна кризисов или в 2018 году деп аткан да. Уже 2014 жылкы кризистен бери уже мына 6 жыл өтүптүр, кризис келер маалы уже келип калды да. Ошол себептен буга даярданыңыздар, алдын ала тезирээк группаңыздарды чоңойтуп, тезирээк үйрөтүп, анан кризисти деле айтсаңыздар боло берет. Эмнеге дегенде, кризисти айтканда адамдар кыймылдай баштайт. Эртең кризисте көптөгөн адамдар жумушунан айдалып кетиши мүмкүн. Ошону карап отура бербей, өзгөчө үйдө отурган аялдар ошол мезгилде карап отура бербей, азыртан группа түзүп, азыртан кризиске даярдык жасай бериш керек да. Ошол мезгилде азыр топ отпой аткандардын көбү карыз сурап келе башташат. Ошол себептен азыр тезирээк бул маалыматты жеткирип, кризистен да пайдаланып, дагы көп группа түзүп алсаңыздар болот. Кризиске чейин иштеп группа түзүп ал, кризиске чейин иштеп кал. Себеби дегенде, кризиске сен даяр болуп каласың ошондо. Кризисте жапырылып көп адам келет да. Кризисте ошондой көп болот. Биздин бизнеске 98-жылы аябай көп адамдар келген, биздин тармактык маркетингке. Ошолордун арасында азырга чейин чоң лидер болуп иштеп аткандар көп эле бар.